Мамлекеттик кепилдик программасы аркылуу үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун каттоосунан өткөн ар бир жаран ооруканаларда 12 базалык изилдөө, 21 профилактикалык, 20 диагностик кызматты акысыз ала алышат. Ошондой эле милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси бар жарандар да ушул кызматтарды пайдаланууга укуктуу. Мындан тышкары 42 лабораториялык тесттер жеңилдетилген баада же акысыз жүргүзүлөт. Полиси жок жарандарга 12 медициналык кызмат акысыз көрсөтүлөт. Бирок көпчүлүк жарандар бул жеңилдиктерден кабарсыз. Атуулардын саламаттык сактоо боюнча укуктары тууралуу жеткиликтүү маалымат каражаттары жок. Айрыкча алыскы аймактарда бул маалыматтын тартыштыгы сапаттуу жана убагында медициналык жардам алууга тоскоол болууда. Аталган жагдай медициналык жардамга кеч кайрылууга, оорунун көбөйүшүнө алып келүүдө. Бул маселени артыкчылык иретинде чечүү зарыл. Баштапкы медициналык жардамдан тышкары амбулатордук жана стационардык кызматтарда дагы жеңилдиктер бар. Мисалы, ооруканага жатып дарыланууда кызматтын түрүнө жараша 800 сомдон 1510 сомго чейин төлөп жардам алса болот. Мыйзамда так көрсөтүлгөнү менен ушул жеңилдиктерге карабастан бейтаптар көп учурда дарыгерлерге акча берүү тууралуу ойлорго бекем түшүп калган. Андыктан көпчүлүк эл жеке менчик клиникаларды тандап, талап кылган каражаттарды төлөп жатышат. Азыр көпчүлүк жарандар өз укугун билбейт. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан баягы жолугушууларды өткөрүп атабыз. Мобилдик тиркмелерди көрсөткөнбүз бар бүгүнкү күндө. Бирок ошого карабастан телевидение, радиолордон дагы чыгып атабыз, түшүндүрүп айтып атабыз. Бирок ошол жаран ошол мезгилде ооруп калган мезгилде гана биздин менталитетибиз ошондойбу, же тирүү адам ошондойбу, ошол мезгилде эле маалыматты издеп, маалыматты карап калат. Жеңилдиктерди билишпегендиктен көпчүлүк жарандар медициналык жардам үчүн акча төлөп жатышат. Бул өз кезегинде тиешелүү мекемелердин маалыматтык кампанияларынын натыйжасыздыгын көрсөтүүдө, бирок мамлекеттик кепилдик программасын каржылап, жарандарга акысыз жана жеңилдетилген медициналык кызматтарды сунуштоону улантып келет. Мисалы, 2025-жылы калктын 75% камсыздандырылып, 35 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. 2025-жылы баштапкы медициналык санитардык саламаттык сактоо уюмдарына 4 миллиондон ашык пациенттин 15 миллионго жакын амбулатордук кайрылуулары күтүлүүдө. Болжол менен калктын 75% камсыздандырылган болуп эсептелет. Ошого ылайык 11 миллион амбулатордук кайрылууларга мамлекеттик кепилдиктер программасы жайылтылат. 2025-жылы мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында каржыланган стационардык саламаттык сактоо уюмдарында 1 миллион 100 миңден ашык бейтаптардын дарылануусу күтүлүүдө. Медициналык жардам алуудагы көйгөйлөр президенттин администрациясынын аппараттык жыйынында да талкууланып, чечүү жолдору изилденүүдө. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында жарандарга медициналык жардамга жетүү мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу боюнча реформалар жүргүзүлөт. Мында түндүк тиркемеси аркылуу ар бир жаранга өз укуктары жана кепилденген медициналык жардам тууралуу кеңеш берүү мүмкүнчүлүгү берилет. Ар бир жаран саламаттыгын сактоодо өз укуктарын так билип, мамлекет кепилдеген кызматтарды толук кандуу пайдалана алышын камсыз кылуу. Мамлекет жарандарга түз жана так жооп бере турган заманбап инструмент иштеп чыгыш керек. Жарандарыбыз мага кандай медициналык кызматтар акысыз же жеңилдетилген шартта берилет деген суроого ыкчам, кыска жана сапаттуу жооп алышы керек. Мындай инструмент саламаттык укугу санариптик сервиси болот. Санариптик сервис кызматы реформасы 100 күндүн ичинде ишке ашырылат. Анын жардамы менен жарандар медициналык кызмат алуусу үчүн ар кандай маалымат булагынан изилдөө жүргүзүп, баракчаларды чогултуп бара болбойт. Мобилдик тиркем аркылуу суроолорго 1 минут ичинде жооп алууга болот. Эгерде ар бир мисалы кош бойлуу аялдар үчүн, биздин улуу калтайган пенсионер адамдар үчүн, жаш балдар үчүн ушундай бөлүп, анын кандай кайсы деңгээлде укуктары бар экен деп электрондук санарip негизинде маалыматтар жетип турат. Ошондо адам окуйт да, мобилдик приложением келгенде окуйт. Мен бүгүн доктурга бараттым эле. Эгерде ушуну алса, менин мынча анализди акысыз алышым керек экен. Демек мен укукту турбаймы деп биз ушинтип этап менен ошол өкмөттүк акселераттык негизинде, түндүктүн негизинде, ушул санариптин негизинде биз ар бир адамды жаранга ушундай өзүнүн укугун жеткизгенге мүмкүнчүлүк берет. 100 күндүк реформанын алкагында 5 миллионго жакын жаран санариптик сервис аркылуу медициналык кызмат жөнүндө билишет. Бул платформа аркылуу медициналык кызматтарга болгон чыгымдар азаят, ошондой эле жооп алуу убактысы 1 мүнөткө чейин кыскарат. Ал эми эң маанилүүсү бул реформалар жарандардын медицинага болгон ишенимин жогорулатууга багытталган. Дүйшөн Шаршембеков, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.